Бүгін 3-cü gündük лечение ток менен болду. Мынакей ушундай туугандар Мирлан акенин лечениясы. Ушундай туугандар. Мирлан аке, кандай кичине сезип атасызбы, жакшы элеби? Я. Ушундай бүгүн 3-cü gündük лечение ушундай ток менен болду буюрса. Бүт өзүнүн ушундай эмелери бар экен. Көргөзмөлөрү. Найымдагы абасын карап отурат баары. Nedir zaman da gel. Degen nedir zaman? Sen zaman var mı? Hatta Эйлеман тууганыбыз дагы бүгүн больницадан чыкты. Эйлеман кандай? Ден соолук жакшыбы? Жақсы құдасы. Чыктыңбы бүгүн? Чыгып. Машалла, машалла. Кандай? Жакшы абал? Жақсы. Буюрса мынакей. Мирлан ака, кандай болду бүгүнкү лечение? Hazır içine masaj kıldı. Aha. Omurtkalarımın içine olarak beraber Aha. bana git tok koydu. Aha. Bir 20 minut tok koydu. Şimdi oldu onu. Жылыш кандай болду? Жылыш. Cılış. İçinden мындай результат болду абы? İçine cılış жақсы. Değişiyor. Результат бар куда қаласа. Мындай результат берип атабы? Беріп атат. Оорулар кішкене азайды. Оорусу кандай, азайдыбы? Азайып атат. Азайып атат. Машалла. Мындай басканыңызда кыйналбай элесизби? Şu кішкене қиналып атат. Кичине. Баягы укол, кымбат укол таасир этип атабы? Сезилдиби? Сезилди. Акырындык менен болот дедилер. Жакшы, жакшы. Расул ага, азыр лечениясын көрүп отурдуңуз да, кандай болду бүгүнкү лечениялар? Немezi biz kabinette koydu ekan. 21 omurtqani massaj qilar ekan bularchi. Aha. Maysur tortib temir menen massaj qilar ekan. Undan keyin 20 minut buni lazer bulbala deb qo'ygan toqqa salishar ekan. Mo'yinni o'zincha, belni o'zincha qilib, filmini qilib qolar ekan. 20 minutgacha qaqtab demoqlar ekan. Hozir yaxshi o'tadi, kichkina nima oldu deydi. Жакшы эле ага. Сиздер мындай Индияга бир жакшы үмүт менен келгенсиздер, ошол үмүтүңүздөрдүн бир чекеси болсо да мындай ойдогудай болуп атабы? Конечно, ойдогудай болуп атат. Жакшы. Жакшыбы? Ойдогудай болду. Аллага шүгүр. Аллага ыраазы билдирет. Машалла. Мынакей туугандар ушундай. Буюрса жакшы, бүгүн 3-cü gündük лечение болду. Жылыш жакшы, Кудай кааласа. Аракет акырындык менен. Кызыл деле болсоңуз, кетти. Мынакей урматтуу мекендештер, туугандар, Кудай буйрса бүгүн Мирлан агабыздын 3-cü gündük лечениясы мына ушундай болду. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, өзүңүздөр уктуңуздар. Кээ бир инсандар ойлошу мүмкүн бул нерсени Кыргызстандан деле жасай берсе болот депчи. Болот албетте, бирок бул агабызга кандай лечение керек болот? Ооруп атканда моюндардын кайсы жерлери, омурткалары кандай кылыш керек? Ошолордун бир өздөрү жакшылап көрүп алганы жакшы болот. Ошон үчүн бир жума такай бул жерге келип, гимнастика леченияларын өтүп, Кудай кааласа, сразу эле жылыш болуп кетпейт, анан ойлогонуңуздар сразу эле жакшы болуп кетпей атат го.
же башкача болбойт атпы деп ушундай ойлор болбосун, бирок акырындык менен азыр өзү деле айтып атат, жылыш болуп атат, секин. Баарысы дагы өтө акырындык менен бир 3 ай дегенде таасир этет деп ушундай убадасын берген, сөз гарантия да берген ошол враччы. Акырындык менен боль дагы акырындык менен токтойт, и бул белинин момундай кышайып турганы акырындык менен түздөлөт. Толук 100% түздөлбөйт, бирок секин түздөлөт деген. Ушундай тургандар, буюрса бүгүнкү күндүк жаңылык ушундай. Бүгүн 24 Бүгүн 20 канча сот калды? 22. Числосын айтып коеюн. Бүгүн 22 апрель экен, 2019 жыл Индияда Нью-Дели шаарындагы Фортис больницасында мына агабыз лечениясын алып атат тургандар. Ушул жерге Бирлан агабыздын жетип келип лечениясын алып атканына, дарыланып атканына кимде ким себепчи болгон болсо баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат.